Assalamu alaikum, Торар ТВнын көрчүлөрү, барыңыздар кутман күнүңүздөр менен. Мен азыр Талас областындагы Кара Бора району келдим. Бул мурданкы аты Грозный болчу, азыркы аты Аманбаева айылы. Ошо Аманбай айылындагы Центральный көчөдөгү 139-чу дарегине келдим. Толстунова көчөсү. Бул жакта стратегический көп тармакта ыңгайлуу бизнес объект сатылат, сиздер көрүп тургандай. Азыр сиздерге баардыгын тааныштырып көрсөтүп беребиз, буйруса. Анан туугандар, башында эле айтып коеюн, буну кредит аркылуу алам дегендер болсо, документтери толук, банк аркылуу алам десеңиздер да залогко коюп беребиз дейт. Аз бисмилла деп корозуна кирейик. Анан туугандар, айта кетчү нерсе, бул жактын документи эки бөлүктөн турат экен. Биринчи бөлүгү торговый болуп эсептелет, бул жак бети. Анан бул нарк бети бар, чарбалык болуп да эсептелет экен. Ушун жакшы экен. Аз сиздерге ушундай бизнес кыла турган жерин тааныштырып көрсөтүп берейин, анан чарбалык жагын да көрсөтүп берем буйруса. Бул жактын общий аянты 30 соток чыгат. Бул жака суу ачсаңыздар да болот, строй материал, сатуучу жай, фасол заготовка, жем кана, ун кана, ким эмнени кааласа да калаган ачып иштесе болот экен. Сиздер көрүп тургандай, бул капталда 14-ке 5 метр болгон ушундай офис же жашаганга үй салым калыптыр, кирпичтен. Жакшы, мына теп-тегиз дагы смопоиз колонна бардыгы сонмол тургузулуптур, анан дагы дранка кагылып, ушул заливка коюлуп калыптыр. Сиздер көрүп тургандай туугандар, бул жакта склад 18-ке 22 метр. Общий аянты 396 квадрат метр экен. Анан туугандар, полный армированный экен бул жагычы. Аябай сонун жасалыптыр. Мыкты профилдер. Анан крышасы мыкты профнасил менен жабылган экен. Өтө сонун. Складдын ичинде мынакей сиздер көрүп тургандай жылууланып жасалган 2 комната бар, 12-ге 3 метр. Бул жакта фасол сорттогонго ушундай ыңгайлаштырып жасалган экен, өтө жылуу. Сиздер көрүп тургандай, үстү ушундай ОСБ менен обшив этилген, тегереги бары гипсокартон. Аябай жылууланып жасалган экен бул жак. Анан туугандар, бул складдын артында дагы бир складка же сарайга, чөпканага кенен орун бар. Азыр барып көрсөтүп беребиз. Мына арты менен баратам буйрса. Сиздер көрүп тургандай өтө сонун забор, мынакей бул пескоблок менен тургузулган. Анан жанагы склад. Көрсөтөрбү, бийик кылып, ушундай смопоиз колонна кылыптыр. Сонун кылып куюлуптур. Сыртынан көрсөтүп берип атам бул жакты. Анан жана ушул артында ушул эшик бар экен. Ушул жери менен келсеңиздер болот. Азыр ачалган жокмун, анан бул каптал менен келип атам. Негизи сатуучу бала өзү Бишкекте, анан мен өзүм сиздерге тартып көрсөтүп берип атам. Мына жаңа эле ушул айттым, бунун артында да кенен орун бар, складка же ушундай чөпканага кенен орун бар депчи. Ушул экен. Негизи бул жакта азыр эч ким жок болгондуктан ушун чөп басып калыптыр. Туура түшүнөсүздөр. Анан ушул жер орто экен да, кенен. Ушул ортодон кийин туугандар, бул капталдарды көрүп турасыздар. 30-га 11 метр болгон 60 букага арналган заманбап сарай өтө сонун болуп салынган. Азыр ичин көрсөтүп берейик. Көрсөтөрбү, мына фронтун обшив эткендерин. Анан полный ушундай шифердан жапкан, бардыгы бир тегиз. Азыр ич. Анан колонна смопоиз. Ичин көрсөтүп берейик. Бисмилла деп. Ушундай темир эшиктен мынакей өтө сонун кылып салыныптыр. Бул жагы да жакшы армировать этиптир. Ушундай темирлерди, турбаларды койгон ар бир жерге. Даяр. Бука багам десеңиздер, 60 букага деп ушул сарай жасалыптыр. Бүт ушундай акорлары менен пол, жыгачтан пол, анан бул жагы семен ташка жүргөнгө. Анан малдын кыгы кетет, анан суюктугу өзүнчө кете турган тешиги да бар экен. Ар бир жерде ушундай пластиктен салынган айнектер экен. Анан нонун немесин көрүп аябай кызыктым. Бул жака балканын эле немесин коюптур. Калың да, жакшы. Стропиланын ордуна. Крышаны көрдүңүздөр го, мынакей. Бардыгы жаң шифрлар, бүт-бүтүн, эч кандай сыныгы жок экен. Бул жакта суу бар, ондар суу чыгат ичинде экен.
Буюрса баары жакшы. Өтө бүт ылайыкташтырылып салынган сарай экен. Бас көрсөтүп берейин дагы. Бир каптал пол экен, бир каптал ушундай семент экен, да? Бүт мындай немелерин чыгарып койгон байлаганга. Малды байлаганга. Ортосу ушундай кенен. Жүрө бересиздер. Анан бул жакта эшик дагы артында. Артында көрсөтүп беребиз сиздерге буюрса. Ушундай обшветитель жабылган экен. Аябай жакшы сарай экен, карчы. Бүт даяр экен, даяр да. Келип эле малыңыздар бага бересиздер. Мына айнектер ачылат. Пластиктер. Бул сарайдын шарты өтө жакшы экен. Бул жакка дагы түрөк фаска кирген да, ток. Да. Өтө жакшы шарт менен салынган сарай. Анан туугандар, бул жак эле эмес, дагы сарайдын жанындагы дагы бир чоң сарай салчу орун бар экен. Малдын кыгыны болобу, ушул летний класстарбы, ал жагында көрсөтүп берем сиздерге. Буюрса мынакей сарайдын капталында чыктым. Капталында да, анан артында да кенен орун бар. Өтө чоң жер экен да. Негизи 30 сотик дейт, анан 30 сотиктен деле чоңдой көрүнөт экен да. Өтө мына. Бул талдарды көрүп атасыздар. Бунун артында дагы бир 2-3 сотик жери бар экен. Ал жака чөптөн аралап бара албай атам. Ушундай экен да. Жакшы экен. Өтө. Бул жака летний сарай саластарбы, чоң сенебал кыласыздарбы, ушундай коргон кыласыздарбы, өтө жакшы экен. Туугандар, анан бул жакта кичинекей айткандай көчө бар экен да. Бул жакта өзүнчө көчөлөр бар окшойт. Жол бар экен да. Бул жакта көчө бар болсо керек, же поля ачып кетеби? Жок. Бул жерде поля бар, маякта көчө бар. Көчө бар экен, жакшы экен. Мына ушул чөп алып келесиздерби, о жерден көпүрө салып эле, мына бул жакка чөп жинай берсеңиздер болот экен. Эч кандай кыйынчылыгы жок. Бүт шарты жакшы экен. Мына туугандар, сарай менен тааныштык, өтө жакшы экен. Сарай склад менен тааныштык айткандай. Анан бул объект мына центральный жолдун эле боюнда. Бул жакта проводной газ бар. Анан трехфазка 40 киловаттка чейин көтөрөт экен. Жакшы. Бардык уруксат документтери бар экен да. Бул жакты только алып иштетиш керек. Ошол. Анан ээсинин суранычы боюнча ушул серьезный адамдар болсо ала турган дагы сүйлөшөбүз дейт. Бул жакта дагы варианттар бар. Эгерде акчаңызда жетпей жаткан болсо, дагы мал кошуп берсеңиздер болот экен. Малдын бардык түрүн. Машина болобу, иш кылып, ушундай жолдор бар экен. Болбосо жанагындай банк аркылуу кылсаңыздар болот. Өтө жакшы экен. Бардыгы менен таанышып чыктык бул жактан. Бул жак ошол Талас областы, Кара Бура району, Аманбаев айылында экен. Жолдун эле боюнда Толстонова көчө 139 номер объект ушул экен. Келиңиздер, дагы өзүңүздөр келип көрүп кетиңиздер. Мына дагы ушуну алып калсаңыздар, сонун бүт сарайды да көрдүңүздөр. Акчаңыздар болсо өкүнбөйсүздөр алсаңыздар.